Ушундай ишенимдебиз. Bunun arkasında çoğun hikmet var. Allah Taala adilеттүү, eç kaçan Allah Taala zulümdük kılbayt deybiz. Ve ma Allahu bi zollamin lil ibad. Allah Taala pendelerge eç kaçan zulümdük kılbayt deydi. Zulümdük kim kılat? Pende özünü özü kılat. Je pendeler biri-birine kılat. Allah Taala'nın kaloosu менен ошол нерсе ишке ашат. Бирок Allah Taala өзү атайын пендеге эч качан зулумдук кылбайт. Биздин акыйданын күчтүүлүгү ушул нерседе болуп атат да. Кандай гана жаман нерсе болбосун жашооңдо. Жакшыраак ойлонуп көрсөң, ошо ким үчүн жакшы, ким үчүн жаман, Канча жерде Кур'ан-ы Каримде Allah Taala айтат. Аса ан такраху шей'ан ва хува хайрул лакум. Бир нерсени жаман көрөсүңөр дейт. Ушул жаман көргөн нерсе, ушул нерсе болбосо экен дейсиң да сен менен. Болуп калса зулумдук болгондой болот. Бирок ал силер үчүн жакшылык болуп калышы мүмкүн дейт. Канча нерсени жакшы деп билесиңер, ошонун аркасынан чуркайсыңар, тытынасыңар, бирок ошол нерсе силерге жаман болуп калышы мүмкүн дейт да. Ошондуктан Allah Taala'dan күткөн нерсе жакшылык гана болуш керек. Егер Allah Taala'га хусни зон болбосо, жакшы күмөн болбосо, анда адам акыретте эмес эле ушул дүйнөдө эле өзүн өзү жеп, азапты алып өтөт да. Хусни зон деген нерсе, эмне? Allah Taala'нын жакшылыкты гана күтүү. Имам Шаарави айтат, Мариям энебиз мисалы элге чыга албайт эле дейт да Иса алейхиссалам менен. Мариям деген атайын бир бөлмөдөн чыкпаган, ушундай таква чоңойгон аял кыз, эч бир эркекке көрүнбөгөн кыз, эркектин колу тийбеген кыз Иса алейхиссаламды көтөрүп чыгыш керек болот да элдин астына. Мына мен төрөп койдум депчи. Атасы ким деп чыгат мисалы адамдар. Ошол эле кезде мисалы Ибрахим алейхиссалам отко учуп кетип атканда, жанагы эме менен атканда, отко учуп кетип атканда бир дагы жүрөгүндө коркуу сезим болгон эмес дейт да. Бул Аллах Таала кылдыбы? Аллах Таала жиберип атабы? Демек бул нерседе жакшылык бар. Аллах Таала золим эмес, зулумдук кылуучу эмес дейт. Ушулардын баары пендени Аллах Таала жөнүндө жакшы күмөн кылууну үйрөтөт. Мариям өз билген мисалы. Азыр Иса менен барам Иса алейхиссалам менен барам бала менен. Адамдардын баары сени бузуку, сойку деп ойлошу мүмкүн деген ой болот да. Бирок Аллах Таала ушуну талап кылып атабы? Демек Аллах Таала мага зулумдук кылган жок, буйруду мен ушуну аткарамын дейт. Барып туруп Иса алейхиссалам көрсөт дейт. Көрсөткөндө Иса алейхиссалам айтат, мен Аллах Тааланын мисалы пайгамбарымын деп. Ошондой эле мисалы Хаджар энебиз Ибрахим алейхиссалам таштап койгондо Исмаил экөөнү аркасынан чуркап сурай берет. Ушул жерге таштадым, ушул ээн талага эч бир чөп өспөгөн таштак жерге таштадыңбы десе карабай кете берет. Анан бир суроосунда карайт. Эмне Аллах Таала буйруду десе ооба дейт. Дароо ошол жерден жанагынын жүрөгүндөгү коркуу токтойт да. Калак деп коет, беспокойствосы токтойт. Анан айтат, Аллах Таала таштаса болду анда. Сен бара бер, бизге Аллах Таала жетиштүү дейт. Ошондой нерселердин баары Аллах Тааладан бир гана жакшы күмөн кылууну үйрөтөт. Ошондуктан Аллах Таала жок эч качан зулумдук кылбайт. Зулумдукту биз өзүбүз туура эмес тандообуз менен кылабыз. Ал эми Аллах Таала ошол тандоону өзүнүн адилеттүүлүгү менен жаратып берет. Эгер сен арам кылгың келип атса, күнөө кылгың келип атса, Аллах Таала болбой эле жок күнөө кылба деп тособу? Адилеттүү экен. Мейли тандадың, мен жаратып беремин дейт. Кудай сактасын.